Assalamu алейкум, қадірлі көрермандар, тұтқан розыңыздар қабыл болсын. Баянымызды баштайбыз, каналыбызға қаттала кетіңіздер. Рамазан айының берекелүү ақырғы күндөрүндө бизеңи болу, кайрымдуулук жана соопчулук деген асыл түшүнүктөрдүн тегерегинде ой калчашыбыз керек. Курандын Бакара сүрөсүнүн 261 аятында Аллах жолунда мал мүлктөрүн сарптагандардын абалы 7 машак чыгарган жана ар бир машагында 100дөн даны бар бир данга окшош. Аллах кимге кааласа эселеп көбөйтүп берет деп айткан. Бул аят бизге жасаган ар бир жакшылыгыбыз жөн эле жоголуп кетпестен, келечекте эбегейсиз мөмө бере турган чоң инвестиция экендигин эскертет. Соопчулук деген бул жөн гана бирөөгө акча берүү эмес, бул коомдун пайдубалын биримдик жана мээрим менен бекемдөө дегенди билдирет. Ар бир берилген садага же жасалган жакшылык коомдогу калыстыкты орнотууга жана адамдардын ортосундагы ишенимди арттырууга кызмат кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде мындай деп айткан: кимде ким бир мусулмандын бул дүйнөдөгү кайгысын жеңилдетсе, Аллах анын акыреттеги кайгысын жеңилдетет. Ошондой эле пенде качанга чейин бир тууганына жардам берип жатса, Аллах дагы ал пендеге жардам берет деп баса белгилеген. Демек, биздин бүгүнкү кылган соопчулугубуз бул эң болу өзүбүздүн келечегибиз жана руханий тазалыгыбыз үчүн жазылган кадам. Чыныгы кайрымдуулук адамды мактанчаактыктан жана текебердиктен арылтып, аны коомдун нак пайдалуу мүчөсүнө айлантат. Биздин аймактын стратегиялык өнүгүүсү жана келечеги так ушундай бири-бирине кайдыгер карабаган, билимге жана муктаж адамдарга колдоо көрсөткөн жарандарыбыздын көптүгүнөн көз каранды. Орозонун бүтүшү менен бул изги аракеттерибиз токтоп калбастан, тескерисинче жашоо образыбызга айланышы зарыл. Ар бир кылган жакшылыгыбыз эртеңки тынч жана ынтымактуу жашообуздун бекем кепилдиги болуп кала бермекчи. Орозоңуздар кабыл болсун, каналга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Абаза биз мындан ары баяндарыбызда адамзатка соопчулук жасап, эмгеги өткөн тарыхый инсандар туурасында да баяндап берип турууну чечтик. Андыктан биздин канал менен тыгыз байланышта болуңуздар.